بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من أرسله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына адаттагыдай эле апта сайын ушул аптанын 7-нчи күнү болуп жаткан тафсир сабагыбызды андан ары окууну улантабыз. Эми бүгүн биз ошол Кур'ан-ы Карим сүрөлөрүнөн болгон акыркы жүз амманы тафсир, ушул сүрөлөрдүн, майда сүрөлөрдүн тафсирин окууга киришебиз. Чөлдө жашаган арабтарга Кур'ан түшүрүп, бардык фазилеттерде аларды үстөн кылды. Аллах Таала чөлдө жашаган арабтарга Кур'ан түшүрүп, бардык фазилеттерде аларды үстөн кылды. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарбиясын тапкан бул сахаба инсандар адамзаттын диндеги устанздарын айланышты. Мына ошондуктан сахабаларды көргөн табииндер жана табииндерди ээрчүүбүз үчүн биз Курандан маалыматыбыз болубуз керек. Ушул кыска сүрөлөрдү жалпы түрдө эл түшүнүгүнө ылайык тафсир кылууну чечтик. Тафсир сабагыбызды башынан баштасак деген бир пикир пайда болгон эле сабак башталарда, бирок көпчүлүктүн талабына көрө көпчүлүк адамдар Курандагы майда кичине сүрөлөрдү билишет жана аларга бул сүрөлөр жат. Жүзамма парасы көпчүлүккө жат болгону үчүн ошондуктан кичине көлөмдөгү сүрөлөр биринчи окулса ылайыгыраак, максатка ылайык болот деген талап суроолорго ылайык биз да мына ушул нерсени өзүбүзгө ылайык деп таптык. Акыркы парадан баштайбыз. Мына ушул баарыбызга макул келди, башкаларга да макул болсо керек деген ойдомун. Мына ушундай ойдобуз. Ошол башкаларга дагы макул болсо керек деген ойдомун туугандар. Сүрө Фатиханын тафсирин өткөнбүз. Буга чейин биз эми мына ушул эки сүрөнү бүгүн окуп үйрөнөбүз. Мына ушул эки сүрөгө киришүүдөн алдын кээ бир нерселерге токтолсок. Мына ушул Фалак Нас сүрөсүнө киришүүдөн алдын кээ бир нерселерге токтолуп өтсөк, бул эки сүрө Аллахтан коргоону суроону үйрөтө турган сүрөлөр. Имам Куртуби рахимахулла өзүнүн атактуу тафсиринде келтирген бир маселени Ибн Масуд радияллаху анху мына ушул эки сүрөнү өзүнүн Куранында жазган эмес. Фалак жана Нас сүрөсүнү Кул аузу бираббил фалак жана Кул аузу бираббин нас, мына ушул эки сүрөнү Ибн Масуд радияллаху анху өзүнүн тафсиринде, өзүнүн Куранында жазган эмес. Эми уламалар Ибн Масудтун сөзүнөн Ибн Масудтун сөзүн ар кайсы тарапка алып туруп, анын сөзүн алууга аракет жасашкан. Кээ бир уламалар бул эки сүрөнү Ибн Масуд радияллаху анху дуа деп ойлогон дешкен. Мына ошондуктан Ибн Масуд радияллаху анху бул эки сүрөнү Куранына кошкон эмес деп айтышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аузуну колдонуп көп айтып дуа кылат эле. Уизуке би калиматиллахи тамма деп. Ошол дуалардан бир дуа болсо керек деген. Ошондуктан Куранга жазган эмес ал киши. Бирок бул сөз кайтарылган. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазда окуган Фалак Нас сүрөсүнү, Фатихадан кийин зам сүрө катары окуган, витрде окуган, витр намазында окуган Фалак Нас сүрөсүнү Ибн Масуд радияллаху анху билбей беле ушуну. Башка уламалар айтат, бул атактуу сүрөлөр болгон үчүн жазган эмес дейт. Атагы чыккан сүрөлөр болгондугу үчүн жазган эмес дейт деген пикирди айтышкан. Бул пикир да туура эмес. Башка сүрөлөр бар, мисалы үчүн атактуу сүрө, мисалы үчүн Фатиха сүрөсү жазылат дагы, Куранга жана окулат дагы. Мына ошондуктан Ибн Масуд радияллаху анху жазган эмес деген сөздү алып качпай туруп, бул маселеге жооп бере турган болсок,
Ибн Куртуби рахимахулла айткандай, Ибн Масуд бул сүрөлөрдү Курандан эмес деп ойлогон бүттү. Бул эки сүрө Курандан эмес Курандан экенин билген эмес. Муну келтирүүдөн максат, мындан бир астында бир пайда бар. Мына ушул Фалак сүрөсүндө адамдардагы көрөлбастыктан, адамдар тарабынан боло турган көрөлбастыктан сактануу бар. Эми ушундай илимге толгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчиген Ибн Масуд радиаллаху анху тууралуу айта турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен арада ан яқра ал-Кур'ана гаддан кама унзила фалияқра ала қираати ибни умми абдин." Ким Куранды Аллах Таала түшүргөндөй окууну кааласа, анда Ибн Масуд окугандай окусун деген. Имам Куртуби рахимахулла айтат, жумхур сахабалар, көпчүлүк сахабалар көбү бул сүрөнү Куранга кошкон. Фалак Нас сүрөсүнү Курандан деп эсептеген. Курандан бир сүрө деп эсептеген. Бир гана Ибн Масуд радиаллаху анху хилаф кылган, каршы пикир айткан, бул эки сүрө Курандан эмес деген. Бирок Ибн Масуд радиаллаху анхунун бул пикири алынбайт. Сахаба болсо дагы. Худил Кур'ана мин арбаатин мин ибни умми абдин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куранды 4 сахабадан алгыла деп биринчисин Ибн Масудтан айткан. Куранды 4 сахабадан алгыла, биринчиси Ибн Масуд деген. Ибн Масудтан баштап айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куран тууралуу болгон таскияны Ибн Масудка берген. Ошондо дагы Ибн Масуд радиаллаху анху бул эки сүрө дуа болса керек деп Куранына жазбагандыгы үчүн дагы себептүү, мына ушундай пикирди кармангандыгы себептүү бул кишинин пикирини сахаба болсо дагы албайбыз. Мына ошондуктан бул эки сүрөнү бул киши Куранга кошкон эмес. Мына ошондуктан бул жерде көпчүлүк сахабалардын пикирин алабыз. Фалак жана Нас сүрөсү Куранга кошулат. Курандан бир сүрөлөр деп эсептелет. Мына ошондуктан эгер далил ачык келип турса дагы, өзүнүн устазына ээрчип кетүүсү, же бир адамды устазына ээрчип ага берилип, анын сөзүнөн чыкпоосу бул туура эмес. Кээ бир адамдарды өзүнүн жолуна, өзүнүн оюна ылайык жашоосун каалашат. Менин оюмдай адамдай жашаса, мен айтканымдай болсо, мен оң жака баскыла десем, оң жака басса адамдар, сол тарапка басса десем, сол тарапка басса жүрсө деп, мына ушуну ойлошот. Эми бул бир тарабы. Устазың өлүк болсо, өлүк бол деген эмес. Бул ошол устаз болсун, башка бир адам болсун, алым болсун, анын сөзү Куран сүннөткө дал келбесе, ал ташталат. Бул бир тарабы. Эми экинчи бир тарабы, эч бир сахаба Ибн Масудду четке сүрүп койгон жок. Аны менен сүйлөшпөй койгон жок. Аны менен мамилени үзүп таштабай койгон жок бул пикири үчүн. Эки сүрөнү Куранга кошпой койгондугу үчүн. Ибн Масуд менен жакшы мамиледе болушкан. Аны эң чоң алым деп эсептешкен ошол доордо. Азыр бир адам уламалардын ортосундагы бир маселени сүйлөп койсо, ал маселе хилаф боло турган болсо, өз ара уламалардын ортосунда кайчылаш пикир боло турган болсо, фикхи маселе болбосо ал маселе. Анын сөзүн албагыла, сабагына барбагыла деген сөздөрдү көбөйтүп жүргөндөр бар. Кала берсе бул фикхи маселе. Мына сахабалар инсан болсо дагы көрө албастык кылган эмес. Фикхте эзелтеден бери маселелер хилаф бойдон келген. Бул алым мындай пикирди айтса, бул алым тиги алым мындай пикирди айтты деп, мына ушундай алымдар ортосунда кайчылаш пикир дайыма фикхте болуп келген. Эми сүрөнү окууга киришели. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул а'удhu би раббил фалaq мин шарри ма халaq ва мин шарри гасиqin иза вaqab ва мин шарри наффаthati фил уqad ва мин шарри хасидин иза хасад. Эми мына ушул сүрөнүн аяттарыны бир-бирден окуп, маанисини түшүнөбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул а'удhu би раббил фалaq. Акыркы сүрөдөн түшпөй, мына алдыңкы сүрөдөн түшүүбүз себеби, бул эки сүрөнүн алдыңкысынан баштаганыбыз
бұл екі сүренің түшісі бір болғаны себепті. Азыр біз Нас сүресінен баштағанымыз жоқ. Фалақ сүресінен баштадық, антикені бұл екі сүренің түшісінің себебі бір болғандығы себепті. Бір уақытта түшкендігі себепті. Бұл Фалақ сүресі екінші сүре, ал эми Нас сүресі болса, бұл бірінші егер Құрандың артқы тарауынан кете тұрған болсақ. Егер Құранның баш тарауынан түше тұрған болсақ, Фатиха сүресі бірінші, андан кейін Бақара сүресі. Эми ақырқы тарауында, жүзаммада не ақырқы сүрені не Нас. Егер жоғары қарай кете тұрған болсақ, анда Нас сүресі бірінші, андан кейін Фалақ сүресі. Біз Фалақ сүресінен баштадық, антикені Нас сүресі менен түшісі бірі болғандығы себепті. Бұл Фалақ сүресі екінші сүре, Фалақ деп айтылынады. Эми бұл екі сүре bir uақытта түшкендігі үшін ең бірінші Фалақ сүресінен баштап жатабыз. Фалақ сүресі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде тұрған кезде түшті. Мына ошондуктан Меккелік сүрелерден деп аталады. Аяттары 5 аят. Бұл Фалақ сүресі адамдарды жер жүзіне жаратқанда, алардың жашоосунда ар кандай түйшүктөр болуусун. Мына ушул түйшүктөрдөн, кыйынчылыктардан сактанышкандан кийин қандай сүрөттө Аллахқа сыйынуу керек екендигин үйрөтөт. Аллах Таала өз пайгамбарына жана ал кишиден кийинки үммөтүнө буйруп айтат. Кул а'удhu би раббил фалaq. Айт о Мухаммад, таң Раббисинен коргоо тилеймин. Фалақ деген сөз бул таң деген билдирет. Таң сүрөсү деген. Таң Раббисинен коргоо сурап сактан. Бул жерде таң сөзүнүн келүүсү караңгылыктан кийин пайда болуу менен бирге пенденин жүрөгүнө орногон түйшүк караңгылык кеткенден кийин жоголо баштайт. Бул орунда Фалақ сөзүнүн айтылуусу жанагы караңгылыктан жарыктыкка чыгып жаткан саат. Караңгылык кетип, жарыктык каптап кирген саат. Адам баласынын караңгылык түйшүгүнөн чыгып жатканын билдирет. Фалақ Раббиси менен коргоо тилеймин, таң Раббиси менен коргоо тилеймин деп айт о Мухаммад. Адамдар мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтү не таң Раббисинен коргоо суроого буйрулуппуз. Эми кул деди, айткын деди. Айт ey Мухаммад. Адамдар дайыма Аллахтан суроосу керек. Мен лем yes'alillah yaghdab alayhi. Ким Аллахтан сурабаса, Аллахтан ачуусу келет экен. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ким Аллахтан сурабаса, Аллахтан ага ачуусу келет. Дайыма Аллах Тааладан сурап туруубуз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бадр жихадында, Бадр казатында, ошол Бадр согушунда түнү менен намаз окуп, жалынып, жалбарып чыккан. Ошондуктан о Мухаммад кул, о Мухаммад айткын деп сүрөнүн башында келди. Адамдардан бир нерсени сурай берсең не? Ачуусу келет. Аллах Тааладан сурабай койсоң, ачуусу келет сага. Эми мына ушул суроо талап, жалынып, жалбаруу мына ушул жүрөктө жата бербесин. Ал тилге чыксын. Колду созуп дуа кылуу. Мына ошондуктан дуалар кабыл болуусу үчүн кичине пенде күнөөлөрдөн тыйылуусу керек. Эми бул кул я Мухаммад. Кул а'удhu би раббил фалaq. Айткын о Мухаммад дегенден дагы ушул аяттан дагы бир пайда бар. Инсандын алсыздыгын билдирет. Калла иннал инсана ла ятга ар-рa'ahu istagna. Качан инсан баласы чектен чыгат? Ал качан өзүн муктажсыз сезип калганда. Инсан өзүнүн алсыздыгын моюнга алсын. Инсан өзүнүн алсыздыгыны, алсыз бир зат экендигин моюндаса, эч качан инсан шарияттын чегинен чыкпайт. Эгер качан инсан өзүнүн муктажсыз сезип калганда, инсан өзүнүн алсыздыгын унутуп, мына ушул шарияттын чегинен чыгып кетет. Эми шайтандын сыпаты мына менминсиреп туруп капыр болгон. Мына ошондуктан тынымсыз Аллах Тааладан суроо керек экен. Кул а'удhu би раббил фалaq. Анткени мына айт ey Мухаммад, таңдын Раббисинен коргоо сурайм. Таңдын Раббиси менен коргоо сурайм.
Антикенин бузукулуктун баарысы жер менен асмандын ортосунда болот. Жер менен асмандын ортосунда бузукулук болуп жатпайбы? Башка жерде болбосо керек. Эми башка аламда билбейм эми, Аллах алам. Мына ушул жер менен асманда биз көрүп турган, сезип турган жер менен асмандын ортосунда гана бузукулук болсо керек, башка жерде болбосо керек. Аллах алам. Күнөөлөргө ким себепчи? Шайтан жана адашкан инсандар. Жердеги бардык жамандыкка таң күбө болуп турат. Түндө аябай жаман иштер болот. Каракчылар, уурулар, жылан, чаяндар түндө зыян берет. Таң анын баарасын ачып жиберет. Жанагы түнү менен болуп келе жаткан бузукулук таң жарышканда бүтүп калат. Токтойт. Жылан, чаяндар инине кирип кетет. Каракчылар дагы жоголуп жашырынып кетет. Уурулар дагы жашырынып кетет. Таң ошол жарыткан убакытта баарасын ачып жиберет. Ошондуктан жанагы караңгылыкта болгон бузукулук акырындап тарап жашырынып кетет. Бүтүп калат. Таңдын Раббисинен коргоо суроо дегени Аллах алардын жамандыгынан сактайт. Таң жаруусунан бузук иш жерде азаят. Күндүзгө караганда түнү бузук иштер, күнөө иштер көп болот. Күндүз кичине адамдардан, кээ-бир күнөөкөр адамдардан уялат. Кээ-бирлер күнөө иш түнгө караганда, күндүз күнөө иштер түнкү убакка караганда, түнгө караганда азыраак болот. Күндүзгө караганда. Эми таңда бир жаратылган бир махлук. Мына ошондуктан биз ошол таңды жараткан ошол Аллах Таала менен коргоо сурообуз керек экен. Мына мисалы үчүн түндө көп зыяндуу иштер, көп бузук иштер болуусунун далили мисалы үчүн өзүбүз эле жашообузда кечкирди, шам болду, балдарды үйгө алып кирели дейбиз. Түндө жүрбө, түндө баспа, түндө тияк бияка барба дейбиз. Ошондуктан күндүзгө караганда түнү коркунуч көбүрөөк болот. Мына ошондуктан ошол таңдын Раббиси менен түндөгү ар кандай зыяндардан, ар кандай жамандыгынан, жаман нерселерден коргонуу тилейбиз. Эми мин шарри ма халак кийинки аят. Өзү жараткан зыяндуу нерселердин жамандыгынан. Эми сактана турган нерселер аламдагы Аллах Таала жараткан нерселердин баарысы. Пенделерге пайдасы өтө көп. Мына ошондуктан бул жаралган нерселердин арасынан пенделерге жамандыктар да жетип калуусу мүмкүн. Эми пенделер үчүн пайдалуу нерселер бар. Пенделер үчүн зыяндуу нерселер бар. Мына ушул пенделер билген, билбеген зыяндуу нерселер пенделерге зыян берип калуусу мүмкүн. Зыяндар алар тарабынан бир жамандыктар жетүүсү мүмкүн. Мына ушул жамандыктардан Аллах менен сактан. Аллах Таалага жалбарып жараткан нерселердин жамандыгынан сактанууну Аллах таалим берип жатат, бизге үйрөтүп жатат. Кээ-бир инсандар айтат, ушул коркунучтуу жаман нерселерди Аллах эмне жаратпай эле койбойбу? Эмнеге жаратат дейт. Шайтанды эмнеге жараткан? Бардык күнөөлөргө буйрса, жерде бузукулук жасоого буйрса, үгүттөсө, багыттаса, жырткыч хайвандар адамдарга зыян берсе, эмнеге жараткан? Алардын жамандыгын билип туруп Аллах Таала жараткан. Мин шарри ма халак. Аллах жараткан жаман нерсенин жамандыгынан Аллах сактанабыз. Аллах жараткан жаман нерсенин жамандыгынан. Аллах жамандыкты жараткан эмес. Хадисте айтылна, аш-шарру лайса илейх. Аллахка жамандык аты берилбейт. Аллахка жамандыкты тийиштирбейбиз, байланыштырбайбыз. Балким Аллах жараткан махлуктардын ичинде жамандык бар. Алар тарабынан боло турган жамандык бар. İnsandardын жана махлуктардын өзүнөн келип чыга турган жамандыктан коргоо сурайбыз. Wa min sharri ghasiqin idha waqaba. Каптап кирген учурдагы караңгы түндүн жамандыгынан. Waqub деп тоодон суу түшүп турган тешикти waqub деп айтат. Мындан максат
караңгылашкан саат. Гасиқин мында максат түн. Түндүн бардык ошол айлананы каптап кирген караңгылык каптаган түндөн коргоо тилеймин деп айт деген. Анткени түндө жамандык кылууну максат кылган инсандардан болгон куу адамдар жана башка махлуктар өз жамандыктарын түндө ишке ашырууга аракеттенишет. Мына ошондуктан түн кирген убакытта жамандык жасоочулар үчүн, күнөө жасоочулар үчүн ыңгайлуу саат убакыт табылат. Мына ошондуктан Аллах Таала түндүн караңгылыгын келген убакыттагы түндүн жамандыгынан коргоо тилөөнү, түндүн ошол түндө боло турган жамандыктардан, түндүн караңгылыгынан коргоо тилөөнү момундарга буйруп үйрөтүп жатат. Айша энебиз айтат, бир түндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин колумдан кармап мага айды көрсөттү. Мына ушул айдын дан коргоо сурагын деди. Бул дегени, мисалы үчүн ай бир ай боло турган болсо, айдын алгачкы 15 күнү аябай жарык болот. Кийин анан кийинки 15 күнү аябай караңгы болот. Мына ошол учур, ошол ай нуру кайтып, ошол караңгы болуп турган убакытта, аябай караңгы болуп турган убакытта, ошол каптап кирген түндүн караңгылыгынан коргоо сурагын дегени бул жерде маани. Ошол караңгы түндүн жамандыгынан. Эгер ай жарык тура турган болсо, бары жок, анда бардык күнөө жасап жаткандардын иштери ачылып калат. Ай жарытып тура турган болсо, ай жарытып турса, күнөө иштери билинип калат. Эми ва мин шарри наффаthati fil uqad. Түйүндөргө дем салган сыйкырчылардын жамандыгынан коргоо тилеймин деп айт. Түйүндөргө дем салган сыйкырчылар өздөрүнүн сыйкыр адаттары менен ошол жиптерге үйлөшөт, жиптерге дем салышат, дем урушат. Мына ошол жиптерге байланышкандыгы үчүн мына ушуга негизделген абалда ал-уqad сөзү келип жатат. Ким жип байлап дем урса, сыйкыр кылды. Сыйкыр кылса Аллахка шерик кошту. Ким эгер мойнуна бир нерсени байлап алган болсо, же мойнуна же башка бир жерине бир нерсени байлап алган болсо, Аллах аны ошол нерсеге сөйөп коет, таяп коет, таштап коет. Мисалы үчүн жиптер, тумарлар. Эми бул жерде ва мин шарри наффаthati деп наффаthат сөзү бул аялдыктын көптүк түрүндө келди. Мындайча айтканда, женский род менен келди. Көптүк түрдө. Анткени бул сыйкыр менен көбүнчө аялдар алектенгендиги үчүн. Мурда көбүнчө сыйкырчылык менен аялдар алектенген. Азыр эркектер менен аялдар бирдей эле болуп калды. Ошол эркектер дагы сыйкырчылык менен аялдардай эле алектенишип жатат. Мурда бул сыйкырды көбүнчө аялдар жасаган. Азыр дем уруу, ошол дем салуу сыйкырчылык менен. Аялдарда тарабынан да көп, эркектерден дагы көп, эркектер дагы бул маселеде калышкан эмес. Бирдей болуп калды. Мына ошондуктан аятта аялдар сыйгасы менен келди. Ошондуктан аялдардын көбү ошол бул нерсени жасайт. Мисалы үчүн, кээ бир аялдар ысытамын, суутамын деп жүргөн аялдар болот. Жана ошондой эле хадиске көрө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, даджал чыкканда дагы аны эң көп ээрчий турган аялдар болот деген. Аялдар көп ээрчийт экен даджал чыкканда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, даджалды аялдар көп ээрчийт деп айттыганы. Эми аялдар бидаат орундарга, ырым-жырымдарга аялдар көп тартылышат. Ушул жеңил табиятыбы, сезимдеринин жеңилдигиби, мына ушул себептерби эми мына ушул сыйкырчылыкка жана ыстамын, суутамын деген нерселерге аялдар көп тартылып калат. Эми түйүнгө дем урдуу, ошол жиптерди алып түйүнгө дем урдуу сыйкырчы. Эми кээ бирлер айтат, суутса болбойт дейт. Эки жаштын ортосуну суутса болбойт, эки адамдын ортосуну эмне? Суутса болбойт, ысытса боло берет дейт. Экөө тең ширк.
Бұл арам бір иш. Isıtması дағы, суытмасы дағы. Сыйқырчылық бұл. Сыйқырчылықтың ақыбеті не? Капырчылық. Же кейбірлер айтады, мен сыйқырчыға барып, мен аға біреуді ысыт суыт дегенім жоқ. Мен жоғалған нәрсемді таап бер деп барып жатамын дейді. Мен біреуге зиян берейін деп барайын деп барғаным жоқ. Мен ошол жоғалған малымды, же паспортымды, же ақшамды таап алайын деп ошо кайрылып жатам, таа берсин деп. Бул иши дагы ошол капырчылык, ширк. Барысы ошол сыйкырчы, жалганчылар. Түйүндөргө дем сала турган сыйкырчылардын жамандыгынан сактанууга буйруп жатат. Сыйкыр тууралуу мына ушул нерсени билүүбүз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыйкырды 7 ошол балекетке жолуктуруучу күнөөлөр катарынан санады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ва наби Хурайра радияллаху анху ан наби саллаллаху алейхи вассалам قال: اجتنبوا 7 موبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف والقذف المحصنات المؤمنات الغافلات." Абу Хурайра радияллаху анхудан риwayat. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Силерди жок кылуучу 7 чоң күнөөдөн алыс болгула. Бул 7 чоң күнөө силердин акыретиңерди жана дүйнөңөрдү жок кылууда себеп болот" деди. Сахабалар алар кайсылар деп сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Биринчи жок кылуучу чоң күнөө ширк, Аллахка шерик келтирүү. Аллахка шерик кошуу. Андан кийинки күнөө сыйкыр. Сыйкыр. Жана андан кийинки күнөө себепсиз адам өлтүрүү. Жана андан кийинки күнөө жетимдердин малын, мүлкүн жеш, жана андан кийинки сүткорлук кылуу, жана андан кийинки дин үчүн болгон ошол күрөштө, согушта ошол мусулмандар жамаатыны таштап качуу, таза аялдардын намысынан жалган жала жабуу. Мына ушул 7 күнөө. Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирсе да, ширкти кечирбейт. Муну жакшы билебиз. Мына ширктен кийин сыйкыр деп айтты. Сыйкыр аламдагы нерселердин табиятын өзгөртпөйт. Эми сыйкыр деген эмне? Сыйкыр өзү барбы? Бар болсо ал кандай? Ал кандай абалда? Анын сүрөтү кандай? Сыйкыр аламдагы нерселердин табиятын өзгөртпөйт. Бирок адамдын сезим туйгуларына башка бир нерсени көрсөтөт. Мына Муса алейхиссалам доорунда өтө сыйкыр илими өнүгүп өскөн болчу. Кала берсе, Аллах Таала Муса алейхиссаламдын колуна мужиза кылып таякты берди. Ошондо адамдар аны көрүп, өзүбүзгө окшогон сыйкырчы болсо керек деп, сыйкырчы дешти Муса алейхиссаламды. Сыйкырчылар өздөрүнүн өнөрлөрүн, сыйкырчылыгын көрсөтүү максаты менен Фираун аларга бир майдан куруп, ортодо сыйкыр жасалган убакытта мына Таха сүрөсүндө келет. Фираун чоң майдан курду. Ошол жерде бир сыйкырчыларды алып келип, Муса алейхиссалам менен мелдештирүү үчүн. Анткени Муса алейхиссалам ошол чыныгы пайгамбарлык менен сыйкырчылыкты айырмалап берүүсү үчүн Муса алейхиссалам ошол жерге мелдешкен барган. Бул Таха сүрөсүндө көрөк айтылынат. Ошондо Муса алейхиссалам сыйкырчылар менен мелдешке келет. Мына Таха сүрөсүндө келет: "Фаиза хибалухум ва асийюхум юхайялу илейхи мин сихрихим аннаха тас'a." Капыстан жиптери, ошол сыйкырчылардын жиптери, капыстан жана таяктары алардын сыйкырынан улам Мусага аракеттенгендей көрүндү дейт. Алардын ошол жиптери, таяктары жылан болуп Мусага аракеттенгендей көрүндү. Алар жиптерин жана таяктарын майданга таштаганда, бул Муса алейхиссаламга жылан болуп аракеттенип жаткан абал көрүндү. Жылан болуп, өзү таягы эле, ал жип эле. Бирок Муса алейхиссаламга көрүнгөндө ошол жылан болуп аракеттенип жаткан абал көрүндү. Бул ташталган нерсе жип же башка бир нерсе болуп көрүндү. Ошондой болуп көрүнүүсүнө карабастан, бирок чындыгында алар өзү жылан болуп көрүнгөн жок эле өзү ал. Ал таяк эле. Ал жип эле. Алар өзү ошол сыйкырчылардын колундагы нерсе жылан болуп көрүнгөн эмес эле. Сыйкыр эч бир нерсенин табиятын өзгөртпөйт, бирок адамдын ой кыялына өзгөргөн болуп көрүнөт. Сыйкырчыларда момундардын ошол ортолорун бузуу, үй бүлөлөрдү бузуу менен мына ушундай максаттарга ар кандай методдорду колдонушат. Мисалы үчүн кээ бир сыйкырчылар бар, интернетте жүрбөй, жиптерди жылан кылып көрсөтүп атат.
Жиптерди, ар кандай нерселерди. Ал өзү жылан эмес, ал жип. Ал жип эле. Бир гана ол шайтанга ээрчип калган адамдарга ошентип көрүнө берет. Аллахтын зикири келген убакытта ал нерсенин жип бойдон эле тургандыгын адам анык билсе болот. Мына ошондуктан сыйкырдын максаты мына ушундай жиптерди колдонуп, дем уруп, мына ушул үй бүлөлөрдү бузуу, адамдар ортосунда ар кандай бузукулуктарды жайуу. Мына ушул сыйкырдын таасири болобу же болбойбу? Ислам боюнча бул суроого жооп бере турган болсок, ислам дини бул суроого жооп берсек, ислам боюнча албетте сыйкырдын таасири болот. Бир гана Аллахтын уруксат каалоосу менен сыйкырдын таасири болот. Эгер Аллах анын таасирин жоготсо, анын таасири болбойт. Бирок Аллахтын ызны уруксаты менен, Аллахтын каалоосу менен бул сыйкырдын бирөөгө таасири болот. Бирок биз мына ушул сыйкырдан сактанууга буйрулганбыз. Сыйкыр тууралуу билген нерсебиз мына ушул. Мына ушул 7 балекетке жолука турган күнөөнүн бирин жасаптыр ким сыйкырчылык кылган болсо. Пайгамбарыбыз айткан. Кала берсе биз аны кафырлыкка алып барат деп билебиз. Сыйкырдын таасири болобу деп айтылса, болот деп айтабыз. Бирок биз мындан коргоо тилөөгө, коргоо тилеп суранууга буйрулганбыз Аллах Тааладан. Ошол коргоо тилеп сактанууну өзүбүзчө түзүп албайбыз. Балким Аллахтын көрсөтмөсү негизинде жасайбыз. Аллах Таала Фалак сүрөсүндө Аллах өзү үйрөтүп таалим берип жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түйүндөргө дем сала турган сыйкырчылардын жамандыгынан коргоо тилеймин. Бүткүл ааламдын тарбиячысынан деп буйрду. Биз өзүбүздөн сыйкырдын таасирин жоготуубуз үчүн ар кандай кишилердин алдына барып, алардан жардам сурообуз дагы чоң күнөөлөрдүн бири болуп калат. Мына ушул нерселерде дагы чектен чыгып кетүү бар. Ошол тигиге телефон чалат, буга телефон чалат, мага окуппой деп, ошол адамдын артынан өтүшүп алат. Мына ошондуктан биз ошол дем салууну талап кыла турган адамдарды биринчи Аллахка байлообуз керек. Эми дем салууну биз жокко чыгарбайбыз. Ал бар нерсе, ал рукуя бар нерсе. Бирок абзели ар бир адам өзү үчүн окуганы жакшы, өзүгө дем салганы жакшы. Анткени ал ошол убакытта өзү муктаж болуп турат. Муктаждыгын Аллахка билдирүүсү керек. Анан кээ бирлер ушул дем салууну, рукуяны дагы кесип кылып алган. Дайыма телефону колдон түшпөйт, дайыма звондайт, анан адамдар дагы үйрөнүп калган. Буга бир гана демди ошол адам салыш керек. Ошол гана окуш керек. Анан аны окуганын тажвид эрежелерине такыр туура келбейт. Анан дайым адамдарды ошого жиберишет. Ал ушул кесипти анан кесип кылып алат. Ушул рукуяны өзүнө кесип кылып алат. Бул толугу менен өткөн салихиндердин жана Куран сүннөткө каршы болгон иш. Өткөн салихиндердин ишине дагы Куран сүннөткө дал келбеген иш. Эми бул сыйкыр, бул ушул ширктен кийинки чоң күнөөлөрдөн деп айттык. Андан кийингиси ошол акыркысы мына адам акыйкатсыз адам өлтүрүү, себепсиз сүткорлук, жетимдердин мал мүлкүн жеш, ошол согушта, ошол артка качуу, таза эч кандай бузуктукту билбеген момун аялдарга жала жабуу. Мына ушул фитна дагы азыркы кезде аябай адамдардын арасында көбөйүп турат. Ушул таза муъмина, таза болгон аялдарга жала жабуу. Таза момун аялдар Аллахтын астында өзгөчө бир өзгөчөлүк менен айырмаланышат. Ошондуктан Аллах Таала ширктен кийинки күнөөлөрдүн катарында таза бир бузуку болбогон аялдарга жалгандан жала жабууну чоң күнөө деп мына пайгамбарына билдирген экен. Имандан кийинки wa min sharri hasidin iza hasada. Суугун арткан учурда көрө албаган кишинин жамандыгына, көрө албастардын жамандыгына, суктанып назар сала турган адамдардын жамандыгынан коргоо тилеймин деп айтты. Мына wa min sharri hasidin iza hasada. Ошол кызгануучунун, көрө албастын жамандыгына. Эгер мусулман пенде кимдир бирөөнүн сук назарына шектенсе, ушул сүрөнү окуйт. Анткени кээ бир адамдардын сук назары адамга зыян берип коюусу мүмкүн, көзү тийип калуусу мүмкүн. Муну эл арасында көз тийди деп коюшат. Бул аят көз тийиши акыйкат экенине далил. Пайгамбарыбыздын таалими боюнча өзүн таң калтырган нерсени көргөн адам, машааллах, табаракаллах, Аллахтын каалаганы болот,
Аллах ең ыйык деген дуаны окуусу керек. Ошондо анын назары өзүн кызыктырган нерсеге же адамга зыян кылбайт. Көрө албастык Аллахтын рубуbiятын унутканда келип чыгат. Аллах Таала ошол мал мүлктү, ошол өзүнүн фазилетини каалаган инсандарга өзү каалагандай берет. Эми ам яхсудуна an-nasa ala ma atahumullah min fadlih. Мына аятта келет, Аллахтын фазилетин адамдар көрө албай жатышабы? Аллах Таала кээ бир адамдарды бай кылып койгон, кээ бир адамдарды кедей кылып койгон, кээ бир адамдарды ден соолуктуу, кээ бир адамдарды урукчан кылып койгон. Эми бул көрө албастык кылганы бул Аллах адилетсиз дегени. Аллах Таала өтө адилеттүү зат. Эмнеге ага бердиң, мага бербедиң? Ал бул нерсеге татыктуу эмес эле, мен татыктуу элем. Буга бул перзент дагы айып. Эмнеге Аллах буга бул перзентти бериптир? Мен бул перзент көрүүгө мен татыктуу эмес белем? Же бул мал мүлккө мен татыктуу элем, бул инсан татыктуу эмес эле деген мына ушундай нерселер бул көрө албастык дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла хасада илля фи итнатейн. Ражулун атаху Аллаху малан фасуллита ала халакатихи фил хаққи. Ва ражулун атаху Аллаху ал-хикма фахуа яқди бима ва юаллимуха." Эми эки нерседе сук назар, мындайча айтканда, көрө албастык кылса болот. Эки нерседе. Бул дагы уруксат берилген. Бирөөгө кызганса болот, бул дагы чектен чыгып кетпеш керек. Мисалы үчүн Аллах Таала бир пендеге мал берген, ошол пенде ошол малдын үстүнөн бийлик кылып, ошол малды өз ээсине берет. Мисалы үчүн бир адамга Аллах Таала мал мүлк берген. Ошол мал мүлк ошол инсандай мага берилсе, мен дагы адамдарга, кедейлерге жардам берсем, садака берсем, зекет берсем деп, мына ошол нерседен ал инсанга аракет кылып, анын колундагы нерсеге бир назар салып койсо болот. Экинчиси, бирөөгө Аллах Таала илим берген болсо, ошол илимди ал башкаларга үйрөтүп жаткан болсо, акысын берип жаткан болсо, ошол инсандай мага дагы илим берилсе, мен дагы илим берсем деп, ошол инсанга назарыны салса болот. Бирок ошол мал мүлккө дагы, бала чакага дагы, үй жайга дагы, мал мүлккө дагы назар салганда чектен чыкпоо керек. Чектен чыкты, ал көрө албастыкка түшүп калат. Жанагы шариятка ылайык келбеген көрө албастыкка айланат. Эми мындан башка ушул эки нерседен башка нерселерге ойлонуп көрүү керек эми. Ва шарри хасидин иза хасад, ошол көрө албастын жамандыгынан сактагын дейт. Мында да чектен чыкпоо керек экен. Мына бул иза хасад деген жери эмнеге керек? Мына фейл келди. Иза хасад. Хасад деген сөз этиш. Көрүнгөн инсанга эле карап абал сурап койсо эле, ал мага көрө албастык кылып жатат деп ойлой берүү дагы туура эмес. Качан көрө албастык болот? Өз кыймыл аракети менен ошол мына иза хасад, ошол кыймыл аракетке ишке киришкенде. Ал ичинде чыгарбай эле жүрсө, ал эч нерсе эмес. Бирок ал качан иза хасад, ошол көрө албастыгы ичинен чыгып, ошол колуна жана кыймыл аракетине өткөндө, тилине өткөндө, анда бул өтө коркунучтуу. Эми кээ бир инсандар бар, көрө албастыгын ичинден чыгарбай басып жүрө берет, эч кимге зыян бербейт, бирөөгө каттуу сүйлөбөйт, эч кимге көрө албастыгын билдирбейт. Бул инсандан коркпой койсо деле болот. Качан этият болуу керек? Качан анын көрө албастыгы тилине жана колуна чыкканда. Эми Аллах Таала бир пендеге бир неемат берген болсо, ошол неематтын каршысында бир рухий бир таасирленүү менен эмнеге бул адам ошол жакшылык болот деп, ошол жакшылыктын жок болуусун каалоону хасад, көрө албастык дейт. Ошол адамдагы илим кетип калса экен, ошол адамдагы мал мүлк куурап калса экен деп, мына ушуну тилейт. Мына ушул көрө албастык. Мына ушул инсан банкрот болсо экен, мына ушул инсан бизнесин жоготсо экен деп, мына ушул көрө албастык. Эми Аллах Таала бир кишиге бир неемат, жакшылык берген болсо, мына ушул неематтын жок болуусун ой кыялга салуу менен ошол Кур'ан-ы Карим бизге таалим берип жатат, мына ушул саатта бир зыян пайда болот адамдар тарабынан. Ошол неематтын жок болуусун каалабаса дагы, кылбаса дагы, мына ушундай бир рухий абалда бир таасир болот.
же салам өзгөрүп калат, же сүйлөбөй коет. Мына таасирден коргоо суроого буйруп таалим берди Аллах Таала. Бул сүрөнүн түшүүсү боюнча ар кандай риваяттар бар. Эми кээ сахих, кээ сахих эмес. Лабид ибн Асам деген бир яхуди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сыйкырлады. Сыйкыр кылган убакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына сахих болгон риваяттар мына ушуну билдирет. Бул кишиге дини иштерде эмес, дүйнө иштерин бирин кылбадым деген бир ой пайда болуп калды. Кылбаган ишин кылдым, аткардым деген бир ой пайда болуп калды. Кылбаган ишини кылдым, кылдым деген ишини кылбадым, аткарбадым деген бир ой пайда болуп калган. Мына ошондо Фалак Нас сүрөлөрү рукия болуп түшкөн деген риваяттар бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызматчысы аркылуу Лабид ибн Асам деген бир яхуди тарагы менен чачын алдырып, ошол курманын гүлүнө, ошол эмесине ороп, бир кудукка жашырып койгон. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам катуу ооруп калган. Анан ооруп жаткан кезде эки периште түшүп, ушул Фалак Нас сүрөсүнө алып түшүп, кул аузу би раббил фалак, кул аузу би раббин нас деген эки ушул сүрөнү окуп ошол түйүндү сыйкырды чечкен деген. Бул риваят сахих эмес. Бул көп тафсир китептеринде келет. Бирок уламалардын көпчүлүгү бул келген хадистерди экиге бөлүшөт. Эгер мутаватир хадис боло турган болсо, санады күчтүү хадистер боло турган болсо, ошол мутаватир хадистер боло турган болсо, ишенимге байланыштуу маселелерде алынат. Хабару вахид болсо, аларды ишенимге байланыштуу, акыйдага байланыштуу маселелерде алынбайт. Бирок амалга байланыштуу маселелерде алына берет. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыйкыр пайгамбарыбызга таасир берди деген хадистер хабару вахид дейилет. Сыйкырдын таасир берүүсү же бербөөсү бул итикад маселелерине байланыштуу болгондугу үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сыйкыр таасир берген эмес деп көпчүлүк уламалар ушундай дейишет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооруган эмес. Ага сыйкыр таасир берген эмес дейишет. Пайгамбарлар дааватында пенделердин зыяндары таасир кылбайт. Аллах Таала аларды өзүнүн коргоп койгон. Мына ошондуктан бул риваят пайгамбар ошол кылбадым деген нерсени кылдым, кылдым деген нерсени кылбадым деген нерсе бул пайгамбарыбызда болгон эмес мындай нерсе. Дүйнөлүк иштеринде таасир кылды деген кебирлер, бирок көпчүлүк муну жокко чыгарышкан. Мына ушуну билип коелу, пайгамбарлар катадан таза. Алардын дааваты толук сүрөттө адамдарга жетип турган. Адамдар тарабынан аларга жете турган зыяндар аларга жеткен эмес. Жана дааваттарына таасири болгон эмес. Мына Уқбат ибн Амирдан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол эки сүрө тууралуу Муавизатейн эки сүрө түшкөн убакытта айтты. Алам тара аяту унзилатил лайла, алам тара аятин унзилатил лайлата лам юра мислухунна қатту, кул аузу би раббил фалақ ва кул аузу би раббин нас. Уқбат ибн Амир радиаллаху анху айтты, мына ушул түнү Уқбат ибн Амирге айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, мына ушул түнү мага ушундай аяттар түшкөнүн билдиңизби деди. Ушундай аяттар түштү, мындай аяттар эч качан көрүлгөн жок эле. Ошондо суроо берилгенде жооп берген экен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, бул мага түшкөн кул аузу би раббил фалақ ва кул аузу би раббин нас. Мына ушул сүрөлөр деген экен. Жабир ибн Абдуллахтан риваят кылынат, окугун, кыраат кылгын о Жабир деди. Ошондо мен айттым, аты энем сизге фида болсун, курман болсун. О Аллахтын элчиси, мен кайсыл жерден окуйын, тилават кылайын деди. Айтты, кул аузу би раббил фалақ ва кул аузу би раббин нас. Окугун деди, мен окудум. Мына ошондо айтты, буга окшогон сүрөнү эч качан окуй албайсыз деди. Насаи риваятында. Кийинки сүрө мына Нас сүрөсү. Бул кыскача Фалак сүрөсүнүн маани маңызы. Меккеде турганда түштү, 6 аяттан турат. Кийинки Нас сүрөсү. Денеге мындай Фалак Нас сүрөсүнө карай турган болсок, бул Фалак сүрөсү денеге зыян бере турган нерселерден сактайт. Нас сүрөсү кул аузу би раббин нас. Бул адамдын ишенимине, акыйдасына зыян бере турган нерселерден сактайт. Мисал үчүн мына башында айтты, кул аузу би раббил фалaq. Таңдын Раббисинен коргоо тилейм. Түндө инсанга жылан чагып алышы мүмкүн. Жин тийиши мүмкүн. Ар кандай жаман иштер болушу мүмкүн. Кул аузу би раббил фалaq ва кул аузу би раббил фалaq ва мин шарри ма халaq.
жаман нәрселердің жамандығынан. Құл аъузу бираббил фалақ, мин шарри ма халақ, мин шарри ғасиқин иза вақаб. Ошол қаптап келген түннің қараңғылығынан. Түнде дағы арқанда зияндар жетіп қалышы мүмкін. Ва мин шарри наффасати фил уқад. Жана сыйқырчылардың жамандығынан. Түйіндерге дем салған сыйқырчылардың жамандығынан. Бұл дағы денеге зиян береді. Түні болған жамандықтардағы денеге зиян береді. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Көре албастардағы қолы менен, тілі менен адамдың денесіне, нервіне зиян береді. Бұл сүрөдө толугу менен биздин ден соолук сакталып атат. Сакталып жатат. Эми денең жакшы болсо, дене мүчөлөрүң жакшы болсо, ыйманың да жакшы болот. Жакшы ибадат кыласың. Ошондуктан ден соолукка өзгөчө көңүл буруу керек. Ден соолук начар болсо, кээде ошол ден соолукка келген оору себептүү адамдын ыйманы алсыз болуп калат. Важип, парз ибадаттарды өз сүрөтүндөй аткаруусу кыйын болуп калат. Алсыз болуп калат. Ошондо инсан баласы келген ооруга чыдай албай, ыйманы алсыздап, аркандай туура эмес сөздөрдү, шариятка ылайык келбеген сөздөрдү айтып коюусу мүмкүн. Эми биз Курандан шифа издейбиз. Эми Курандан шифа издейбиз денебизге. Мына биринчи сүрөдө Аллахтын бир ысмы менен 4 нерседен корголуу суралса, мисалы үчүн таңдын Раббиси менен коргоо суралдык. Жана ошондой эле каптап келген түндүн караңгылыгынан, жана ошондой эле эмне жаратылган жаман нерселердин жамандыгынан, жана ошондой эле сыйкырчылардын жамандыгынан. 3 болуп кетти, 4, 5 болуп кетти. Көрө албастардын эмне жамандыгынан. Бул жерде Аллахтын кул аъузу бираббил фалақ деп туруп эле бир эле Рабби ысмы менен 4 нерсенин жамандыгынан коргоо суралдык. 4 нерсенин жамандыгынан. Эми кийинкиси экинчи сүрөдө болсо, Нас сүрөсүндө болсо, Аллахтын 3 ысмы менен коргоо суроо бар. Бир эле нерседен, шайтандан. Мисалы, кул аъузу бираббил фалақ, кул аъузу бираббин нас. Бираббин нас, адамдардын Раббиси. Маликин нас, адамдардын падышасы. Ва илахин нас, адамдардын сыйынууга татыктуу болгон заты. Аллахтын 3 ысмы. Мына ошондуктан бул жерде ишенимге байланыштуу маселе. Мисалы үчүн бир инсанды сыйкыр кылган болсо, анын периштелер жазып турган китебине ошол инсан ооругандыгы себептүү анын күнөөлөрү кечирилет. Ал инсандын пайдасына. Эми Нас сүрөсүндө ишенимге байланыштуу, этикадка байланыштуу зыян жете турган болсо, анда инсандын зыянына жазылат. Мына ошондуктан бул Курани Карим китеби бизге бир медициналык китеп болуп калбасын. Кээ бирлер Курани Каримди ушул адамдарга дем салуу менен гана окуйт да. Өзүнчө окубайт Курани Карим. Жалаң бир дем салыш керек адамдар. Ошол кесиби аны ошол. Мына дагы сүрөдө кул аъузу бираббил фалақ ва мин шарри ма халақ деп вау менен келип жатат. Нас сүрөсүндө болсо 5 аятта тең вау менен байланышкан эмес. Вау харфы келген эмес. Вау тамгасы келген эмес. Эмнеге бул китеп жөнөкөй китеп эмес. Вау тамгасы жок. Нас сүрөсүндө вау тамгасы жок. Ошондуктан антикени коргоо тилене турган зат бир эле зат болуп атат. Кул аъузу бираббин нас, маликин нас, илахин нас. Ал эми бул кул аъузу бираббил фалақта, Фалақ сүрөсүндө вау тамгасы келди, атф. Антикени мани башка болгондугу үчүн. Мен анан дей берсем болбойт да, туурабы? Ошондуктан мани тиякта башка. Мисалы үчүн сыйкырчылардын жамандыгы өзүнчө, түндүн жамандыгы өзүнчө, ошондуктан вау менен бөлүп берип атат. Мани ар башка болгондугу үчүн. Ал эми бул жерде кийинки сүрөдө вау менен келген жок. Антикени ал жерде мани бир эле. Адамдардын Раббиси, адамдардын падышасы, адамдардын сыйынуучу заты бир эле. Ким? Аллах. Ал зат Аллах. Мына ошондуктан Курани Карим бир мужиза китеп, өмүрүндө устаз көрбөгөн, бир мектеп көрбөгөн, бир медресе көрбөгөн бир зат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай Курани Карим ушул затка түштү, бул мужиза китеп экендигин билдирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам каттаныган эмес, окуган эмес. Мурда арабтар ушундай ырларды айтышат эле.
ошол Кур'ан-ы Каримди окуганда бул адамдын сөзү эмес деген. Эми азыркы кезде адамдарга таң каласың, азыркы кезде Кур'андай бир китеп жазамын деп аракет кылып жаткан акмактар бар. Мурда арабтар моюндаган, Мекке мушриктери ушундай ырларды жазат эле, алар моюндаган бул адамдын сөзү эмес деп. Таң калган. Таң калган Кур'ан окулган убакытта. Эми азыркы кезде кээ бир акмактар эмне? Кур'андай китеп жазабыз. Кур'андай мындай аяттар бар. Кур'андай мындай сөздү айтабыз. Эч качан айта албайт. Эң кыска сүрө болгон Нас сүрөсү, эң кыска болгон Кавсар сүрөсүндөй сүрөнү кыяматка чейин жиндер дагы алып келе албайт, адамдар дагы алып келе албайт. Бул биринчи сүрө болчу. Эми экинчи сүрө мына кийинки сүрө. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул а'удhu би раббил фалaq, кул а'удhu би раббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шаррил васвасил ханнас, аллази ювасвису фи судурин нас, минал джиннати ван нас. Бир сүрөнүн толук маанисин берүү эч кимдин колунан келбейт. О 20 томдук китеп жазгандар дагы, тафсирлер дагы бере албайт эч качан. Кээ бири менен чектелебиз гана. Фалак сүрөсүнүн эң негизги максаты бул шайтан. Шайтандан коргонууну болду. Анткени шайтандан коргонуу болду. Шайтандан коргонуу ар кандай жаман нерселердин Нас сүрөсүн деген Нас сүрөсүнүн эң негизги максаты азыр шайтандан коргонуу болот. Эми Фалак сүрөсүндө дагы ар кандай адамдарга зыян бере турган шайтандардан, ар кандай жаман нерселерден коргонуу максаты бар андан дагы. Эми бирок шайтандан коргонууга биздин кудуретибиз жетпейт. Биз эгер өзүбүздүн кудуретибиз менен шайтандан коргонууну Аллах Таала бизге берип койгондо, анда биз эч качан шайтандан коргоно албайт элек. Өз кудуретибиз менен сактана албайбыз, бирок Аллахтын ысмы менен сактанабыз. Ибн Жаузи рахимахулла Таблис Иблис деген китебинде захиттердин бири, мына дүйнөдөн түңүлгөн, дүйнөгө көңүл койбогон, дүйнөнү сүйбөгөн бир таква адамдардын бири өзүнүн шакиртине айткан экен. Бир ошол коомдон өтсөм, алардын малы ошол тура турган жерден, малы ошол топтоло турган жерден, короосунун алынан өтсөң, алардын ити болот. Сөзсүз бир короодо ит болот. Ошондо эмне кыласың? Ошол ит келет, алдынан өткөнүңдө ит сага таштанат. Ошондо эмне кыласың дегенде, ошол ит менен күрөшөмүн дейт. Итте айтат, ошол күрөшкөндө ит эмне кетпейт. Ал ошол жерден эмне аңкылдап ошол токтобойт. Ошондой ит менен күрөшөмүн дейт. Анда эмне өмүрүңдүн акырына чейин ошол ит менен тура бересиң, ошол жерде күрөшө бересиң. Ал ит эмне? Шайтан ал. Ошондо шакирт айтат, анда эмне кылышым керек дегенде, анда иттин ээсине кайрыласың деген. Чопонго кайрыласың. Чопон келип эмне? Итти бир эле мындайча айтканда чып тур ары жака десе, кетти ал. Но ошондуктан шайтан бул ит болот. Анын ээсине кайрыласың. Шайтанды да жараткан Аллах, Раббиси Аллах. Мына хадисте келет: "Ма минкум мин ахадин илля вакад уккила бихи каринуху." Ар бириңердин ошол силердин шайтандан болгон бир жолдошу болот дейт. Ар бир адамда бир шайтан болот. Эми азыр шайтан өзүнүн аскерлерин күн сайын 10дон жиберип атабы, 20дан жиберип атабы бир адамга, Аллах алам. Мына Имам Ахмадтын өлүмү келген убакытта баласы Абдулла риваят кылып айтат. Атам Имам Ахмад ошол өлүм саат учурунда өзүнөн кетип калды дейт. Жок деп өзүнөн кетип калды дейт. Кайра өзүнө келгенде сиз жок деп айттыңыз дегенде Имам Ахмад айткан экен, көзүмө шайтан көрүндү дейт. Эшиктин алдында турат, астында туруп, "О Ахмад, мен эптей албадым" деген экен. "Футтин Ахмад" деп бармагын тиштеп айткан экен. "Колдон кеттиң" деген экен. "Колдон кеттиң" деди. Мага ушундай деди. "Колдон кеттиң о Ахмад" деди. Эми Аллах Таала адамдардын тарбиячысы болсо да, адамдарды коргоо суроо тууралуу таалим берип жаткан үчүн өзүн пенделерге жакын алып, инсандардын тарбиячысы Раббиси менен "Кул а'удhu би раббин нас", адамдардын Раббиси менен коргоо сураган деп пайгамбардан буйрду. Жана үммөтүгө дагы буйрду. Айткым о Мухаммад, мен инсандардын Раббиси жана инсандардын падышасы менен инсандардын сыйынууга татыктуу болгон Кудайынан коргоо тилеп сактанууну буйруп, мына таалим берип жатат. Эмнеден сактоону буйруп жатат? Мына кийинки аятта. Мин шаррил васвасил ханнас. Аллахтын ысымы айтылганда жашынып калуучунун жамандыгынан. Адамдар Раббиси жана падышасы жана сыйынууга татыктуу заты деп адамдардын
өзіне жақын айтып жатады. Мына Аллах Таала мына ушул орунда азгыруучу шайтандын азгырыгынан коргоо тилөөнү буйруп жатат. Ошол азгыруучунун сыпатын баяндап жатат. Ар канча азгырса дагы. Кул аузу бираббин-нас, мана маликин-нас, илахин-нас. Айт ey Мухаммад. Адамдардын Раббиси, жана падышасы, жана сыйынууга татыктуу болгон заты менен коргоо сурайм. Эми ошол коргоо суралганда жашырынып кала тургандын азгырыгынан дегенде ал-ханнас, ал жашырынып дайым артка чегинип турат. Кайра келип кетип турат. Мындан сактануу куралы Аллахтын зикри. Бул момундун куралы. Мына ушул курал момундун жанында болот экен. Мисалы үчүн бисмилла, пайгамбарыбыз үйрөткөн Аллахтын дуалар. Анын каршысында турган Аллахтын исми эскерилгенде жашынып кала турган шайтан дайым андан чегинип турат, адамдан чегинип турат. Ошол бисмилла дегенде, Аллахты эстегенде шайтан кетет, а кайра эмне? Алла кайра келе берет, кайра кете берет. Кайра жашыранат Аллахтын исми айтылганда, кайра келе берет. Эми анын азгыра турган майданы адамдардын жүрөгү. Анын азгыра турган орду адамдардын жүрөгүнөн турат, жүрөгүндө, ошол жерде. Адамдардын жүрөгүн өзү каалагандай башкарып алса, алардын жүрөгүн өзү каалагандай жолго салып алат. Анан ар кандай күнөөлөрдү жасай берет. Кээ бирлер эркектер аял болуп атат, аялдар эркек болуп атат, алардын жүрөгүн биринчи шайтан ээлеген. Андан кийин анан каалагандай жолуна салып, каалагандай эмне аларды буйруп жатат. Эми инсан табиятына бир нерсени жаман көрүү, бир нерсени жакшы көрүү деген нерсе орнотулган. Мисалы үчүн инсан жеп ичүүнү жакшы көрүү табияты бар. Ал эми мисалы үчүн жаман көрүү табияты бар. Эми биз шарият бизди жаман көрө турган нерсеге буйруган, жакшы көрө турган нерсеге буйруган. Эми мына ушул Аллах Таала бул сүрөдө эмнени жаман көрүүбүз керектигин бизге баяндаган. Ал болсо дагы шайтан. Эгер биз шайтанды жаман көрбөсөк, жакшы көрүлө турган нерсени жаман көрүп калабыз. Инсан менен шайтандын ортосундагы күрөш кыяматка чейин боло турган күрөш. Мына ушуга айланды. Кыяматка чейин боло турган күрөшкө айланды. Аллах Таала Адам алейхиссалам жаратканда шайтан ага көрө албастык кылып, муну адам баласын жолдон уруга, адаштырууга рухсат, мөөнөт сурады. Аллах Таала шайтанга ээрчигендерге рухсат берди. Шайтанга ээрчигендерге рухсат берди. Шайтан айтты, мына шайтанга айтты, Аллах Таала шайтанга айтты, өзүңө ээрчи тургандарды ээрчитип ала бересиң деди. Бирок мага сыйына турган пенделерди сенин адаштырууга кудуретиң жетпейт деген. Мына ыйык Куранда айтылат: "Инна ибади лайса лака алейхим султан илля ман иттабака минал гавин." Ихластуу пенделердин үстүнөн бийлигиң жок. Бир гана өзүңө ээрчигендердин адашкандары сени ээрчип кете берет деген. Мына ошондуктан шайтан кыямат күнүнө чейин өз адамдары менен күрөшүүнү өзүнө лазым тутту. Мына ушундай душмандын каршысына туруу үчүн бизге Аллахтын зикри, мына курал катары берилди. Бисмилла, пайгамбарыбыздын дуалары, Аллахтын зикри эң негизги себеп. Шайтанды куу үчүн, аны алдыбыздан айдап жиберүү үчүн эң негизги нерсе, себеп бул эмне? Бул Аллахтын зикри. Аллахтын ысмы айтылган убакыт. Эми шайтандын адаштыра турган майданы бизге көрсөтүлдү. Аллази ювасвису фи судурин-нас. Адамдын көкүрөгүнө азгырык сала турган ошол шайтандын жамандыгынан сактагын. Адамдардын көкүрөгүнө азгырык салган шайтандан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Аш-шайтану джаthимун аля қалби ибни адам. Фаиза саха ва гафила васваса. Ва иза закара Аллаха ханаса." Шайтан дайыма чөгөлгөн. Шайтан дайыма чөгөлүп, ошол инсандын көкүрөгүн өзүн, ошол чекесин, ошол дайым өзүн коюп турат дайым. Эгер пенде Аллахты эске алса, ал чегинет, жашынат. Эгер Аллахтын ошол зикринен бейхабар калса, кабарсыз калса, унутса, анда шайтан андан ары өз ишин улантат. Мына Аллах Таала бизге адаштыруучу топторду бизге ким экендигини билдирип койду. Булар биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн жиндерден боло турган болсо, шайтандын ээрчүүчүлөрү болгон, бул көзүбүзгө көрүнбөгөн жиндердин капырлары боло турган болсо, жана экинчи аяттагы бул адамдар, биздин көзүбүзгө көрүнгөн махлуктар, шайтандар.
Мисалы үчүн жиндердин дагы капыры бар, мусулманы бар. Эми капырлары болсо ошол шайтанга ээрчигендер. Алар бизди адашуубузга аябай каттуу аракет жасашат. Эми бизге жиндердин капырларынан да адаштырууда каттуу болгон адамдардан болгон шайтандар бар. Минал джиннати ван нас. Мисалы, адамдардан болгон шайтандар бизге үлпөт болуп дос болуусу мүмкүн. Үлпөт болуп дос болуусу мүмкүн. Жакшылыкка буйруп, буйрумуш болуп туруп, бизди жамандыкка жолго салып коюшу мүмкүн. Мына ушул азгыруучу шайтандар. Мисалы үчүн үлпөт, достор, мисалы үчүнчү. Алардын толук буйругандары, чакыргандары бүт шариятка ылайык келбеген иштер. Мына ушулар дагы азгыруучу шайтандар. Мына ошондуктан алар дагы ошол адамдардан болгон шайтандар ачык келе албайт. Ачык келе турган болсо өздөрүнүн айыптары ашкере болуп калат. Мына ошондуктан айландырып алып келишет. Мына дүйнөдөгү адамдар жаман иш жасап жатса да, жаман иш жасап жатамын деп айтпайт эч бир инсан. Түнү адамдардын үйүнө түшүп жаткан урулар эмнеге биздин тапкан акча арам болот экен? Адамдар ширин уйкуда уктап жаткан кезде биз аракет кылып акча табып жатабыз дейт. Эгер адамдардын жакшы жаман амалы өздөрүнүн өлчөмүнө коюлуп кала турган болсо, дүйнөдө жамандык жасап жаткан адам калбай калат. Бардык киши өзүнүн таразасы менен өлчөй турган болсо, бардык адам жакшы адам болуп калат. Мына ошондуктан Аллах Таала өзү бир тараза койгон, ал болсо да шарият таразасы, шариятка салабыз. Эгер шариаттын таразасы жакшы көрсөтсө, жакшы деп айтабыз. Ал жаман деген болсо, ал көзүбүзгө ар кандай көрүнбөсүн, сулуу көрүнбөсүн, кооз көрүнбөсүн, аны биз жаман дейбиз. Мисалы үчүн жаман үлпөттөр, шайтандар тобунан, балким андан да коркунучтуу. Жаман үлпөттөр да, үлпөтчүлүккө. Арак менен үлпөтчүлүк кылат алар. Аллах арам кылган нерселер менен үлпөтчүлүк кылат. Мына ошолор азгыруучу шайтандар. Мына адамдардан боло тургандыгын шайтандарды баяндады. Минал джиннати ван нас. Алар азгыруучу шайтандар жиндерден жана адамдардан болот. Акыретке чейинки бизди шайтан коюп жибербөөсүнө жөн таштап койбосун билип алайлы. Бирок кыямат күнү адамдардын баарысы эсепке тартылган убакытта, тозок элдерин тозокко көлдөлөң кылып турулган убакытта, жаман жолго ээрчиткен кишилерге, аларды ээрчиген адамдарды, ошол ээрчиген адамдары аларга айтат экен: эгер силер биздин алдыбыздан чыгып адаштырбаганыңарда, биз момун болуп мына ушундай акыбетке жолукпаган болор элек дейт экен. Мына Кур'ан-ы Каримде бул тууралуу келген аят бар. Азыр азандан кийин айтабыз аны. Allahu Ekber, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Allah Taala Kur'an'da aytat: "Qala'llezine istekberu lillezine istud'ifu nahnu sadadnakum anil huda ba'de iz ja'akum bel kuntum mujrimin." Bel kuntum mujrimin. Tekebir жол башчылары болсо, ал сыздарга өзүңөргө анык далилдер келгенден кийин силерди туура жолдон биз тостук беле жок, өзүңөр күнөөлүү болгонсуңар дешет. Жанагы тозоктун бет маңдайында туруп, тозокулардын бири-бирине айткан сөздөрү бул. Аларды эмне үчүн алсыз деп аталып жатат? Анткени алар шарият өкүмдөрүн чанып, ошол адаштыруучулардын жолуна ээрчип кеткендери үчүн аларды алсыздар деп атады. Тозок эли тозоктун бет маңдайында турган кезде жасаган күнөөлөрүн шайтанга аударууга аракет жасашат. Ошол адаштырууга аракет жасаган бул дүйнөдө ошол адамдарды адаштырган адамдарга аларды ээрчиген адамдар жемелешет. Аларды айыпташат. Биздин алдыбыздан чыгып, бизди адаштырбаганыңарда биз тозоку болбойт элек деп айтышат. Мына ушул дүйнөдө дагы көп адамдар мени шайтан адаштырды, болбосо мен өзүм мындай болор элем дейт. Мына ушул күнөөнү биринчи адам баласы шайтан куударат. Акыретте бул сөздү да айтат. Ошондо шайтанга сөз берилгенде шайтан өзүнүн дүйнөдөгү кандай күчкө ээ экендигини ачыкка чыгарат. Бул сүрөдө бул Ибрахим сүрөсүндө келген. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. İş çeçilip, tozoklar, бейиштиктер бейишке ажырап калганда шайтан айтат. Аллах силерге чыныгы уада берген болчу. Мен дагы силерге уада берип аткарбай койдум дейт. Силерге көргөзгүдөй эч бир далилим жок эле. Жок болгон эле. Болгону мен силерди чакырдым, силер чуркап келдиңер. Эми мени эмес, силер өзүңөрдү айыптагыла. Өзүңөрдү жемелегиле. Бүгүн башка түшкөн азаптан мен силерди куткара албаймын. Силер да мени куткара албайсыңар. Бул орунда шайтан моюндап жатат, Аллах ага силерди мажбурлап туура эмес жолго алып кирүүнүн кудуретин мага берген эмес болчу дейт. Шайтан эч кимди колунан мажбурлап күнөөгө алып кирбейт. Же бирөөнү мажбурлап оозуна аракты куйбайт. Бир гана азгырып көрсөтүп коет, болду. Кооздоп коет, болду. Шайтандын иши ушу кооздоп коюш. Болду. Ошону менен иши бүттү. Эч бир инсанды мажбурлабайт. Муну шайтан моюндап жатат. Мына ошондуктан мына ушундай сөздөрдөн кийин шайтан адаштырды деген сөздөрдү айтууга сөз жок. Эми шайтан адаштырат. Бирок кээ бир инсандар өздөрү күнөөнү жасап, анан актануу үчүн шайтан мени адаштырды деп коет. Мына Аллах Таала бизге мына ушул эки сүрөдө таалим берип жатат. Ушундай шайтандан кандай кутулуу керек экендиги. Эми шайтандан кандай кутулуу, коргонуу керек экендигин Аллах Таала көрсөттүбү пайгамбар аркылуу. Эми көрсөткөндөн кийин момун адамга эч кандай башка жолдорду шайтандан коргонуу үчүн башка жолдорду издөөсү мүмкүн эмес. Ана ва ма кана ли муъминин ва ла муъмина иза қада Аллаху ва расулуху амран ан якуна лахумул хияра мин амрихим. Аллах Таала момун эркекке жана момун аялга бир өкүм кылган болсо, ыктыярдуулук калбай калат өз иштеринде алардын. Пикирлөө ыктыярдуулугу калбай калат. Момун болгондон кийин Аллах жана анын элчисине толук моюнсунуу керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан мына ушул эки сүрөдө риваят кылынган экен. Акыркы риваятчы Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн орундугуна ошол түнү ошол кечинде төшөгүнө жаткан убакытта эки колуну бириктирип ошого дем салат болчу. Кул хуаллаху ахад Ихлас сүрөсүнө кул аузу би раббил фалак ва кул аузу би раббин нас. Мына ушул эки сүрөнү ушуларды окуп, эки колу менен кадыр болгон денесине сылап, ошол ыйык болгон денесине сылап,
3 жолу ушул ишти жасап, андан кийин дем алат экен. Анткени бул сүрөлөрдө түндөгү зыяндардан коргоо тилөө буйрулган, шайтандын жамандыгынан коргоо суроо буйрулган, буга чейин айтып өттүк. Мына ошондуктан бул коргонуу дагы шайтандан коргонуу, жамандыктардан коргонуу бул ушул шариятка ылайык болуубуз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолуна ылайык болуубуз керек экен. Анан ар кандай жерлерге барып акча кетирип, коргонуу тилеп ошол жүргөн кишилер дагы жок эмес. Биз ошол боло турган түшүктөрдү билгенден кийин мына ушул нерседен кандай сактануу жолуну бизге таалим берип көрсөткөн мына ушул 2 сүрө Фалак жана Нас сүрөлөрү. Мына ушул колубуздан келбей турган орундарда кандай коргонуу экендигин мына үйрөткөн экен. Эми бул тафсирди Фалак Нас сүрөсүн угуп эле койбой, аяттарыны, ошонун маанилерин үйрөнүп алгыла. Ошол кыска сүрөлөрдүн маанилерин үйрөнүп алыңыз. Араб тилин билбесеңиз дагы, кул хуаллаху ахад дегенде айт, о Мухаммад, Аллах жалгыз деген кыска эле суроо го, муну жаттап алса болот ошол маанисин. Ушунун маанисин окуп, кичине ойлонуу керек экен. Буга далил: Я айюхаллазина аману ла тaqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. О иман келтирген адамдар, намазга мас абалда жакындабагыла деген. Бул ичимдик тыюу салуусу тууралуу аяттардын түшкөн аяттардын бири. Кала берсе намазда эмне деп айтып жатканыңарды билип тургула дейилген. Мына ушул аятты көп тафсир алымдары далил кылып айтышат. Мына ушул аятты. Мас абалдагы адам намаз окуй турган болсо, ал окуп жаткандыгын эмне экендигин билбейт, эмне окуп жаткандыгын билбейт. Ошондуктан мас абалда намазга жакындаба dedi. Ошондой эле көп кээ бир тафсир алымдары мына ушул аятты көп тафсир алымдары далил кылып айтышат, өзү окуп жаткан намазында эмне окуп жаткандыгын билип турушсун дейишет адамдар. Билсин дейт. Билбесе жанагы мас абалда окуп жаткан адамдын катарына кошулуп калат дейишкен. Жөн эле окуй берет. Не деп айтылып жаткандыгын ойлонбойт. Бул жанагы мас абалда турган адамдын катарына кошулуп калат дейт. Мына ошондуктан кичине майда сүрөлөрдүн баарысын тилават кылганды, окуганды, маанисини билип алыш керек. Кыска эле го: Кул аузу би раббил фалак ва кул аузу би раббин нас. Кул хуаллаху ахад. Wal asr innal insana lafi khusr. Inna a'taynakal kawthar. Мына ушул кыска сүрөлөр. Мына ушулардын маанисини ушул котормолордон билип, жаттап, ушул намаз окуганда не деп айтылып жаткандыгын адам оюна келтириш керек. Ойлонуу керек. Анда жанагы мына бул аятка көрө ошол мас адамдын катарына кошулуп калуусу мүмкүн дейт алымдар. Мүмкүн айырмасы болбой калат. Ошол мас абалда окуп жаткан адамдын катарына кошулуп калат деп айтышкан. Бул дагы бир тафсир алымдарынын пикири. Фалак Нас сүрөсүнүн кыскача тафсири мына бүгүн ушул. Валлаху алам. Саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.